Саламатсыздарбы, эфирде аптаны жыйынтыктоочу Назар программасы. Студияда мен Бикайым Садыкова. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирсе, экспорттолгон товарлардын сапатына талап жогорулайт. Эң негизгиси биз ушул баажы чегараларын, баажы биримдигинин талабына ылайык келтиришибиз керек. Ош шаарынын мэриясы менен сатуучулардын келишими мал этине болгон бааны төмөндөттү. Келишим канчага чейин узарышы мүмкүн? Арзан сатабыз, көчкө келгенде эле көч алайын десең 360 370 айтат. Миграция күчөп турганда журтташтарыбыздын тагдырлары китеп болуп чыгууда. Кыргызстандык түрмөгүздө Матлюба Мусабаеванын чыгармачылыгы менен тааныша аласыздар. Интернационалдык духта адамдарды тарбиялоо мазмунунда mana shu китеп жазган. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирсе, сыртка экспорттолгон товарларга санитардык, фитосанитардык талап жогорулайт. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев Ош шаарынын ишкерлери менен болгон жолугушууда билдирди. Мындай шартта ишкерлерге бир топ кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн. Анткени Кыргызстандагы лабораториялардын эл аралык аккредитациясы жок. Ишкердикти өнүктүрүүдөгү тоскоолдуктарды талкуулоо боюнча өткөрүлгөн жыйындын жүрүшү азыркы материалда. Экономика министри Темир Сариев Ош шаарынын ишкерлерине алгач Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин кандай жеңилдиктер менен сыноолор күтүп жаткандыгы боюнча маалымат берди. Маалым болгондой, бул биримдик 4 нерсеге эркиндик берет. Ага кирген өлкөлөрдө жарандар эркин жүрүү, товарлардын жана кызмат көрсөтүүнүн, ошондой эле капиталдын айлануусу. Машинелер тейлөө услугина, перевозка. Азыр перевозканы бербей жатпайбы бизге? Перевозка дагы ошондой эркин болуп калат да. Бирден жүк алып, ташып алып барып, Россиядан жүктү алып, кайра Арменияга алып барып, же Казакстанга алып келип, Казакстандан алып кайра Кыргызстанга алып келип, ошондой тейлөөдө эркин жүрүп калат да. Кыргызстан аталган биримдикке кирсе, Казакстанга киришүү бекеттери алынат. Бирок кошуналар менен бажы чегарасын алуудан мурун өзүбүздүн тышкы бажы пункттарыбызды бекемдешибиз керектигин айткан министр Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай менен болгон чегаралар бекемделерин кошумчалады. Ал эми ишкерлер чегара тартиптеринин күчөшү жеке ишкердикти өнүктүрүүгө тоскоолдук жаратарын айтышты. Ош, Баткен, Жалал Абад областындагы ишкерлер иш кылып аткан Тажикстан, Өзбекстан, Кытай жабылып атат. Уларга эмне компенсация берилет? Кандай өкмөт тараптан эмне иш-чаралар көрүлүп атат? Ушул баягы оор акыбалдагы нерсени жеңилирээк өткөзүш үчүн. Анан кийин дагы бир сунуш, ошол бажы союзуна киргенден кийин биз ойной турган эрежелер толук бүттүбү? Толук бүтсө качан регион барып элге толук жеткире аласыңар? Анан эми ишкер адамдардын баардыгы сабаттуу азыр, баарында компьютер бар. Ошол сайттарга кирсеңиздер, ошо менин эконом сайтында баардыгы тең илинип турат. Колубуздан келген нерселердин баарын кылып атабыз. Экинчиси, Өзбекстан, Тажикстан менен жабылбайт. Мен айттым. Аяктан жана посттор болот, бирок эрежелер абдан катуу болот да. Эрежелер катуу болот, текшерүүлөр катуу болуп калат. Мурункудай контрабанда алып чыгып, эркин басып, эркин кетип, киргизген товарларды төлөбөй, ошондойлор азаят. Кыргызстандын өндүрүшүндөгү товарлар негизинен Кытай, Тажикстан жана Өзбекстанга экспорттолот. Ал эми Евразия экономикалык биримдигине киргенден тартып, айыл чарба өндүрүмдөрү Казакстан жана Орусияга, андан ары Европа өлкөлөрүнө жөнөтүлөт. Атайын Кыргыз-Орус фондусу түзүлгөн. Өнүктүрүү фондусу депчи. Ошол аркылуу биз ишкерлерге, ошол айыл чарба багытындагыларга кредит беребиз. Узак мөөнөттүк жеңилдетилген. Мына ошонун негизинде алар өндүрүшүн кубаттуулугун көбөйтүп, кеңейтип, сапатын жогорулатып, мындай кымбатыраак баага чоң көлөмдүү сатканга мүмкүнчүлүк алат. Экспорттолгон продукцияларга санитардык, фитосанитардык талаптар жогорулайт. Азыр Кыргызстанда 20 лаборатория бар. Алардын ичинен 2 азык-түлүк коопсуздугу жана вирусология боюнча корутунду бере алышат. Бирок алардын биринин да эл аралык аккредитациясы жок. Учурда аларды реформалоо иштери жүрүп жаткандыгын министр Темир Сариев билдирди. Бирок ага чейин кыла турган иш аябай көп. Убакыт абдан аз калды. Эң негизгиси биз ушул баажы чегараларын, баажы биримдигинин талабына ылайык келтиришибиз керек. Баажы чегараларын. Аларды атайын аспаптар менен жаптып, алардын талаптарына ылайык автоматташтырып, баардыгын тең ошол бүгүнкү күндө биз мындай ачык, айкын көрө тургандай системага алып келишибиз керек.
Ош шаарында орто жана чакан ишкерликти өнүктүрүүдөгү тоскоолдуктарды талкуулоо жана Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү боюнча талкууга шаардагы жеке ишкерлер гана катышты. Эске сала кетсек, биздин мамлекет бул уюмга ушул жылдын май айында толук кандуу мүчө болот. Ага кирген өлкөлөргө Кыргызстан негизинен кийим-кече, эт жана сүт азыктарын экспорт кылуу болжолдонууда. Асанбек Каракозиев, Айдина Досумбетова, Айбек Ибрагим уулу, Ынтымак. Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнүн лидерлеринин бири Алманбет Анапияевдин Минскиде өлтүрүлгөндүгү тууралуу кабар келген. Беларусь маалымат агенттиги анын сөөгү 18 февраль күнү каланын Липкнехт көчөсүнөн Мерседес үлгүсүндөгү унаадан табылганын кабарлады. Өлгөн кишинин жанынан Анапияевдин сүрөтү чапталган Шакиров Алмазбектин атына берилген Орусиянын паспорту чыккан. Азыркы материал ошол жөнүндө. Белоруссиянын атайын кызматы Алманбет Анапияев өлтүрүлгөнүн Кыргызстанга кабарлады. Беларустун жалпыга маалымдоо каражаттары канчалаган өлүк Мерседес үлгүсүндөгү унаанын багажына салынганын билдирип чыкты. Эксперттер ал муздалганын айтууда. Полиция ошол жерден Алманбет Анапияевдин сүрөтү чапталган Орусиянын жараны Алмазбек Шакировдун атына таандык паспортту тапкан. Уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөшүү башкы башкармалыгы Анапияевдин өлтүрүлүшү тууралуу маалыматты расмий ырастай элек. Ал үчүн ИИМдин картотекасында сакталып турган Анапияевдин манжаларынын мөөрү менен өлгөн адамдыкы дал келиши керек. Бүгүнкү күндө биз Ички иштер министрлиги, ушу Белоруссиянын Ички иштер министрлигинин атайын суроо талап жөнөттүк. Себеп дегенде биз башка мамлекетте болгон кылмышка аралашып жибиз, аларды тергөөгө, алардын тергөө иштерине кийлешибизге акыбыз жок. Ошол себептен биз атайын өзүбүздүн багыт боюнча суроо талабыбызды жөнөттүк. Бүгүнкү күнгө чейин ошол өлгөн адам Анапияев же башка адам экендиги жөнүндө так маалыматтар бизге келели. ИИМ ырастагандай, Анапияев Крим чөйрөнүн ана башчыларынын бири катары 2011 жылдан бери эл аралык издөөдө болуп, акыркы убактарда ал Эмираттарда жашырынып жүргөн. Милиция аны бир нече оор кылмыштарга катыштыгы бар экенин айтып, анын ичинде президенттин экс аппарат башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө шектүү деген. Анапияевдин адамдары жол кырсыгын алдын ала даярдап, унааны өрттөгөн дейт тергөөчүлөр. В частности, убийство именно Садыркулова имеет отношение. Садыркуловдун өлүмүнө Жаныш Бакиевдин, ошондой эле Алманбет Анапияевдин да тиешеси бар. Мындан улам ал экөөнүн ортосунда тыгыз байланыш бар деп жыйынтык чыгарсак болот. Коомчулукта болсо кылмыштуу топтун ортосунда жарака кеткендиктен Анапияев көп жылдан бери жанында жүргөн өз адамынын колунан өлгөнү айтылууда. Акыркы кездерде Ош шаарында уй жана кой этинин баасы кымбаттап кеткен. Аталган маселени чечүү үчүн жергиликтүү бийлик каладагы эт саткан соодагерлер менен жыйын өткөрдү. Алар менен келишип, уй эти 355, койдун эти 345 сомдон сатыла турган болду. Мындан кымбат саткандарга чара көрүү сунушта айтылды. Былтыры да алар менен ушундай эле келишим түзүлгөн, бирок сатуучулар аз өтпөй бааларды көтөрүп алышкан. Мунусунда кандай болору белгисиз. Азыр Ош шаарында эт 360-370 сомдон болуп жатат. Каланын айрым жерлеринде 380 сомдон да сатылууда. Бул наркты шаар тургундары кымбат деп эсептешет. Анткени учурда мал арзан. Эттин баасы менен дал келбейт деп нааразы болушууда. Ошондой кылып ар ценаны коюп ар кыл сатып атышат адамдар. Биз дыйкандар базарга апарып малыбызды сатабыз, арзан. Биздикин арзан сурайт. Арзан сатабыз, а көчкө келгенде эле көч алайын десең 360-ты, 370-ти айтат. Ушундай болуп, элге ушундай бир сенасы туруктуу сена жок. Бирок сатуучулар аны четке кагышат. Алар эттин баасы бардык чыгымдар менен кошо бычылат. Көп эле сөөгө чыгып кетерин айтышат. Эң биринчиден түшүнгөндө чарба мал арзан, эт багытындагы малдар кымбат. Биз таразага тартып алабыз. 340 сомдон союп тартып алабыз. Мисалга бир мал сойгон болсом 150 кило чыккан болсо 3 күн жатасың. Ошо 3 күндө турган сайын күчүн жоготобу? Ал болсо эчтеке чечилбейт. Андан улам бүгүн эттин туруктуу баасын белгилөө үчүн шаар бийлиги жыйын өткөрдү. Отурумга касапчылар, монополияга каршы кызматы, шаардык мэрия жана аймактык кеңеш өкүлдөрү катышты. Чогулуш башталары менен эле өлкө боюнча эң кымбат эт Ош шаарында сатылаары белгиленди. Монополияга каршы кызматы жүргүзгөн мониторинг боюнча эттин баасын сунуштады. Ага ылайык кой эти 340, ал эми уй эти 350 сомду түздү. Эми бул президент ушундай чечимге келиш үчүн биз антимонополиялык орган инициативасы менен 2 жума мониторинг кылдык.
бүгүнкү күндө баа кандай, чындыгы баа, андан сырткары жанагы касапчыларда кандай условиялар бар, ушулардын баардыгын карап чыгып, анан кийин мэрияга сунуштады. Бирок бул сунушка сатуучулар каршы чыгышты. Алар азыр мал семиз, апрель-май айларында арыктаган учурда актабай калат дешет. Сатуучулардын пикири эске алынып, төмөндөгүдөй баага токтолушту. Бүгүндөн баштап Ош шаарында малдын эти 355 сомдон, койдун эти 345 сомдон сатылат. Токтолду ушул нерсеге. Макулбу? Сатуучулар дагы, сатып ала тургандар дагы бүгүнкү кабыл алынган чечимди талап кылыңыздар. Мен телевизиянын астында айтып коеюн. Жогоруда бычылган бааны шаар мэриясы буйрук катары чыгарып көзөмөлгө алынаарын билдиришти. Нарктын бир калыпта туруусун монополияга каршы агенттиги жана аймактык кеңеш төрагаларына жүктөлдү. Эттин баасы түшкөнүнө байланыштуу ашканалардагы тамактардын баасын көзөмөлдөө сунушу да түштү. Эске сала кетсек, буга чейин кой эти 360-370, ал эми мал эти 370-380 сомдон болуп турган. Ош шаарында жалпы 111 касап бар. Назгүл Ахунова, Зайыр Абдыкеримов, Ынтымак. Кыргызстанда балдар ойноочу аянчалар жетишсиздиги көйгөй жаратып келет. Мындан Ош шаары да улак эмес. Каладагы Анаркичи районунда 8 көп кабаттуу үй болсо, анда бир да балдар аянчасы жок. Жашоочулар үйлөр курулганына 24 жылдан ашканы менен буга көңүл бурулбай келгенине нааразы. Ал эми жергиликтүү бийлик андан башка да аткарыла турган иштерибиз көп дешип, алакан жайышат. Теманы кабарчыбыз улантат. Анаркичи районундагы 8 көп кабаттуу үйдө балдар ойночу аянтча жок. Бул үйлөрдүн курулганына мындан 24 жыл болду, бирок андан бери эч кандай көңүл бурулбай келет. Көп кабаттуу үйлөрдүн алдында балдар ойночу эч нерсе жок. Мындагы балдар көлчүктөгү сууларды кечип, ылай тебелеп жүрүшөт. Оюнга кызыккан өспүрүмдөр башка үйлөрдөгү аянчаларга барып, кээде кагуу жеп жатканын айтышат. Үйдөн чыкпай эле отурабыз, пура кармашат, ылай кармашат. Ушу биз ойной турган эч нерсе жок, анан башка домдорго барсак, ал жактан айдап салышат бизди. 10-домдогулар өзүңөрдүн дворуңарга куруу алгыла, же мындай кыла албайсыңар деп бизди айдап салышат. Экинчи домдорунда айдап салышат. Анан ойной турган жер жок, анан ушу куруп берсе жакшы болот эле да. 8 жаштагы Раянанын бир сиңди, бир иниси бар. Алар 3-кабатта жашагандыктан сыртта ойноону каалашат. Бирок ага шарт жоктугунан ата-энебиз кооптонот дейт. Эшикке чыгайлы десек, ушул жерде машиналар көп өтөт. Чыгайлы десек, апам да чыгарбайт. Үйдө зеригип отурабыз, кийин эшикке чыксак, башка площадкаларга барсак, аяктагылар бизди айдайт. Балдар ойночу аянтча жок делген аймакта 1000ден ашуун жашоочу бар. Аянт куруучу жай 24 жылдан бери бош жаткандыктан, биринчи кабаттагылар эле олтуруп, таар болуп да калган. Аны ер тозулган. Мына жактан мусор жактан келген машиналардын баары, ылайдын баары буяка келишет. Мына көрүп атасыңар, баары ылай, мындай эме. Мына жак тозулган. Скорый келсе аны жака өтө албайт да, жолдордончу. Анан ушундан өтөт, мындан мусор менен келип там, мындан өтүп кетет. Мына жерлери жолдорубуз бузулган. Балдар ойнойт турган жерибиз жок. Бул жерде машина вообще бүт эле стоянка болуп кетет бул жердечи. Баланы эч жерде ойното албайсың, ылай, жолдор мындай бузук. Башка домдорго барып ойнотобуз. Мисалы, анар экиде бир неме былтыр болсо керек койдурган, жаңы курушкан. Ошол жерге ойнотобуз, бирок ал жерде жашоочулар деле бизди эми жакшы көрбөйт да. Өзүң балдарың ойнотуп атсаңчы. Кээде төлөкөн аркы жолго өтүп төлөкөндө ойнотобуз. Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдө балдар ойночу аянтча дээрлик жок эсе. Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыкка балдар ойночу жай куруп берүү тууралуу 200дөн ашуун арыз келип түшкөн. Ар бир аянтчага 1 миллиондун тегерегиндеги акча керектелет. Бюджет тартыштыгына байланыштуу бул жылы шаардык мэриядан 6 миллиондон ашуун акча каражатын сураган. Ушу биз курган балдар аянтчасын жакшы кабыл алышпайт да. Баягы койгон отуруштардын үстүнө чыгып отурушат, качеларды сындырып аракет кылып экен бала экен. Бирок ошо кородогу жоопкерчиликтүү адамдар ошо жакшы маани бербей жатат да. Ошону эми жакшы неме кылса болот эле. Биз жакшы ой менен кылып берсек, анан сындырып башка болот да. Капиталдык курулуш башкармалыгынан билдиришкендей, аянтчасы жок үйлөрдүн баарын эле балдар ойночу жай курууга болбойт. Анткени көпчүлүк биринчи кабаттын жашоочулары менчиктештирип алышкан. Мындан улам жер маселеси да чечилиши керек. Адина Досумбетова, Айбек Ибрагим уулу, Ынтымак.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун нормасында 1000 адамга 40 донор туура келиши керек. Бирок Кыргызстанда бул сан 5-өөнү гана түзөт. Ал ыктыярдуу кан тапшыргандардын санына аздыгына байланыштуу. Ынтымакчы радиокомпаниясы жашоого өбөлгө аттуу акция өткөрдү. Анда Ош шаарынын тургундары өз ыктыяры менен кан тапшырышты. Иш-чаранын жүрүшү менен материалдан таанышсаңыздар болот. Облустук кан борборунан билдиришкендей, азыр ыктыяры менен донор болгондор аз. Мындайлар 2%-га да жетпей жатат. Борбордо кандын түгөнгү сапасы сакталганы менен айрым убакта сейрек кездешүүчү кан группаларына жетпей калган учурлар болуп калат. Негизги кан тапшыргандар бизге бейтаптарга алган, бейтаптар үчүн алган бейтаптардын туугандарынын ордуна тапшырган кандардын негизинен биздин запасы калмалып турат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өнүккөн өлкөлөрдө 100% кайтарымсыз, акысыз, безвозмездный донорлордун эсебинен кан тапшырып турушат. Бизде ал андай өтө төмөнкү деңгээлде калып кеткен. Андан улам Ынтымак телерадио компаниясы жашоого өбөлгө деген аталыштагы акцияны демилгелеп, Кызылай коому менен биргеликте өткөрүштү. Иш-чаранын алкагында облустук кан борборуна ыктыяры менен акысыз кан тапшыргандар кайрылышты. Башкы максатыбыз ушу донорлордун санын көбөйтүү. Анткени орусча айтмакчы капля крови может спасти жизнь дегендей, ар бир адамдын каны бирөөнүн жашоосун сактап калышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү акциябыздын максаты, эң башкы максаты эле донорлордун санын көбөйтүү, анан канга муктаж болгондорго жардам берүү. 1-октябрь 2014-жылдан баштап Кызылай коомунда бизде Ош облусту боюнча өз ыктыярдуу акысыз кан тапшыруу боюнча жаңы долбоор иштеп жатат. Бул долбоордун алкагында көп иш жүргүзүп атабыз. Ошо биз иш баштагандан бери аябай көп информациялык маалымат алып баргандан кийин 194 адамга кан тапшырышты биздин долбоордун алкагында. Акция тууралуу чакырыктар Ынтымак радиосунан буга чейин жарыяланган. Андан улам иш-чарага катышкандардын көпчүлүгүн көрмандар түздү. Кан тапшыруунун талабына ылайык алардын ден соолугу текшерилип, туура келгендер донор болушту. Көбүрөөк элдерге жардам болсун деп. Анан ден соолугу үчүн көбүрөөк мен биринчи жолу тапшырып атышым. Бирок андай коркунучу жок экен. Элдер айтканга ишенбегиле, келсеңер көрөсүңөр, бар жогу жакшы. Келип өзүңөр немелерди салмаларды кошуп кан тапшырсаңар болот. Бар жогу ооруларды баарын текшерет экен, шприцтерин, майла, смазка, аяк баарын текшерет экен. Кан борборунда мындай акциялар байма-бай өткөрүлүп турат. Бирок мунусу мурдагыларынан айырмаланып, ырчылардын чакан концерттик программасы менен коштолду. Бул кан тапшыргандарга моралдык жактан аз да болсо жардам берет дейт уюштуруучулар. Albatta, san'atkorlarimiz ham bugun befarq qarab turmadi. Osh shahrini barcha san'atkorlar ishtirok etdi. Ba'zilari qon ham topshirdi, ba'zilari esa ruhan ko'mak bag'ishladi. Ruhan ko'mak qanday? O'z qo'shiqlari ila xilma-xil qo'shiqlar jarang sochda e'tibor bergan bo'lsangiz, qo'shiqlari ila qon topshirayotgan insonlarga dalda bo'la olishdi. Aksiya 6 saatga ulanып, анда 18 жаштан 60 жашка чейинки ден соолугу жооп берген 50дөн ашык жаран акысыз кан тапшырышты. Эми ал канга муктаж бейтаптарга иштетилет. Эске сала кетсек, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун нормасында 1000 адамга 40 донор туура келиши керек. Назгүл Ахунова, Азан Бузриков, Ынтымак. Жалал Абад облусунун алыскы Чаткал районунда бүгүнкү күндө кардын калыңдыгы 1 метрден ашат. Ал эми Алабуга Каныш-Кыя ашуусунда жолдун абалы айдоочулар үчүн ары бери өтүү оңой турбайт. Бирок ашуудан өткөн унаалардын каттамы үзгүлтүккө учураган жок. Ашуудагы абал тууралуу Жалал Абадтагы кабарчыбыз Талгат Бакиев кеп кылат. Ашууда бул учурда кар жаап, жолдор тайгак болуп турду. Ар бир айдоочу сактык менен абайлап уна башкарбаса жүргүнчүнүн өмүрү айдоочунун мойнунда. Жолдун катаалдыгына карабай Чаткалдан Бишкекти көздөй бет алган айдоочулар дагы бар. Түн көзүндө эле каттоо болот. Биз дайыма эле ушул жолдо жүрүп атырык. Түндө өтөбүз, эртең менен өтөбүз, күндө өтөбүз. Ушул көрөбүз, жолду тазалап, ачып неме кылып турат. Каттоо үзүлгөн жок. Жакшы эле. Мындай катал бийик ашууда темир тулпарлардын дөңгөлөктөрү талаптагыдай болбосо жолго чыгуу кажетсиз. Андыктан Чаткалдагы кышкы убакта ар бир айдоочу автоунаа башкарууда өтө кылдаттык менен мамиле кылуусу зарыл. Машиналардын дөңгөлөктөрү зимний болбосо бул ашууну оңойчулук менен ашып өтө албайт. Кар жааганда постоянный жол адистери күндөп тазалап турушат.
Чаткал районунун ички жана мамлекеттик жолу болуп, жалпы 190 чакырымды түзөт. Анын 150 чакырымы номер 27 жол тейлөө кызматынын көзөмөлүндө. Учурдагы улуу карда ар күн сайын атылган кызматчылар жолдогу коопсуздукту көзөмөлдөп туруу башкы максат. Жолчулар заманбап жаңы техникалар менен да камсыздалган. Эми эң башкысы район эли кышкы жол азабына кабылбашы керек. 2008-тен 2014-жылга чейин 6 техника алганбыз. Техникалар бардыгынан негизинен кышка даяр. Күйүүчү майлоочу майлар дагы толугу менен камсыз болуп атат. Жолдор болсо ачык. Анан эми кыйынчылык деген былтырга караганда быйыл кардын калыңдыгы 30-40 сантиметрге көп. Чаткал району облус борборунан 400 чакырымга жакын болгондуктан район эли сыртка чыгуудан жолдун азабына кабылышкандыктардан чочулашат. Талгат Бакиев, Казыбек Курманбеков, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Миграция агымы күчөп турганда журтташтарыбыздын башынан өткөргөн түрдүү тагдырлары китеп болуп басылмаларда жарык көрүп жатат. Дал ушундай мекендештерибиздин турмушун чагылдырган Акча колдун кири деген аталыштагы чыгарма азыр басылмага даярдалууда. Автору акын жазуучу Матлюба Мусаева. Учурда 10 китеби жарык көрүп, окурмандарын табууга жетишкен. Чыгармаларынын басымдуусу улуттар аралык ынтымакты чыңдоого багытталган. Жазуучу айым тууралуу кененирээк Назгүл Ахунованын материалында. Акын жазуучу Матлюба Мусабаева бала кезинен чыгармачылык дүйнөсүнө аралашкан. 12 жаштан бери чыгарма жазган Матлюба айымдын 10дон ашуун китептери окурмандарынын китеп тактайчасынан орун алган. Алардан акыркы жарык көргөн чыгармасы Кыяматта көрүшүү деген повести окурмандардын жүрөгүнөн өзгөчө түнөк тапты дейт жазуучу айым. 2008-жылда мана Сагынч китабым чыкты. Андан кийин мана катар китептерим чыкты. Андан кийин Мекен жөнүндө сино деп туруп китеп жаздым. Бу mana şu Ulu Meken soğuşu jönünde. Al kitabı mana Meken kitabı. Al kitapta mana şu soğuş mezgilindagi özgendiklerde mana şu turmuşu yazılgan. Bunda adamgerçilik, adamilik, internasyonallik duhta adamları tarbiyaloo mazmunida mana şu kitap yazgan. Матлюба айым чыгармаларды кара сөз, ыр түрүндө да жазат. Учурда анын 4 повести, ырлар жыйнагынан 6 китеби басылмадан чыккан. Чыгармаларынын басымдуу бөлүгү мекенчилдикке үндөгөн жана улуттар аралык мамилени чыңдоого багытталган. Өзбек, кыргыз, биз бирбиз, түрк атанын балдарыбыз, кыз алып кыз беришкен, куда сыяк жан доспуз, сөзү терең, өзү терең, мекен тилим, эни тилим. Каарманыбыз окурмандардын ою менен да бөлүшөт. Тактап айтканда окурмандардан түшкөн сунуш пикирлерди ак кагазга түшүрөт. Азыр айымдардын сунушу менен аял калбы деген ырлар жыйнагынын үстүндө иштеп жатат. Анда сүйүү кыянаттык маселеси камтылган. Мындан сырткары жазуучунун жүрөгүн өйгөн миграцияга байланыштуу повест жазуу менен алек. Чыгарма Акча колдун кири деген аталышта болуп, мекендештерибиздин тагдырлары чагылдырылган. Повестимде ушундай башталады ки, алги окуучу кызды атасы кокустан болуп туруп өтүп кетет бул дүйнөдөн. Алар энеки мантык кылып туруп, базарга энеки тамак пиширип сатышат да. Сатып туруп энеки али кызыны, оглуну мажбур болот, углуну 60 миңге сатып алышка, кушасыга. Сатып алгандан кийин энеки кыз менен эжеси кетет, али кызы баргандан кийин Казакстанда суук алиги абарайсы биздикиге окшомойт. Алар эне барып туруп уруп калат. Жазуучу айым бир гана чыгарма жазуу менен чектелбейт. Өзгөндөгү аялдар кеңешинин төрайымы, айымдар менен тыгыз иштешет. Мындан сырткары этностор аралык мамилени чыңдоо борборунун төрайымы, аймактагы түрдүү улуттун өкүлдөрүнүн башын бириктирип, достугун бекемдөөнүн үстүндө жан үрөйт. Элдер арасында, улуттар арасында тынчтык, достук идеяларында иштегеним үчүн, өзүмө мамлекетке керектик инсан болгонум үчүн, энди адам качан бактылуу болот? Эгерде сиз элге жардам тейсе, сиз кимгедир бите жакшы сөз истесе, ак эмгек истесе, у бактылуу инсан болот да. Мен өзүмө эң бактылуу инсан деп туруп эсептеймин. Матлюба Мусабаева кесиби боюнча тарых мугалими, агартуу тармагында 37 жылдан бери эмгектенип келет. Азыр Өзгөндөгү номер 2 Ленин атындагы орто мектебин жетектейт. Сапаттуу билим берүүгө көңүл буруп, сабактарга катышып баа берип турат. Мугалимдерге милдеттемелерди кое билген жетекчи кеп кеңешинде аябайт. Ар түрдүү улуттагы эжекелер иштешет.
орус, татар, кыргыз эжекелер иштеди. Ушул эжекелердин бардыгында эжекелер дайым ошо өзүнүн жакшы сабаттарын, жакшы коллективдердин баарын ынтымактыкка чакырып, ушул мектепте мугалимдердин ар бирине ушул жакшы көңүл менен көңүл бөлөт да, жакшы немелерде. Анан улуттук мектеп болгондуктан көбүнчө мамлекеттик тилде кабыл алгандыктан эжеге өтө көңүл бөлгөн. Ар тараптуу айым үй бүлөдө сүйүктүү жар, меримдүү эне, 4 баланы эрезеге жеткирип билим-билимдүү кылган. 17 неберенин чоң энеси Матлюба Мусабаева агартуу тармагындагы көп жылдык эмгеги бааланып, билим берүүнүн отличниги наамын алган. Чыгармачылык жаатында болсо Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү болууга жетишкен. Ал эми улуттар аралык мамилени чыңдоого кошкон салымы үчүн Кыргызстан элдер ассамблеясы тарабынан ардак грамота менен сыйланган. Назгүл Ахунова, Азам Бузриков, Ынтымак. Азыр өтүп бараткан жумадагы орунтуу окуяларды камтыган жума хроникасына орун беребиз. 16 февраль Кыргызстанда кызамык оорусуна каршы эмдөө кампаниясы башталды. Ош шаарында болуп өткөн дин өкүлдөрүнүн жыйынында Сирия маселелери талкууланды. Өзгөн районундагы балык өстүрүш чарбасында кадрлар маселеси көйгөй болуп жаткандыгы маалым болду. 17 февраль кылмыш дүйнөсүнүн түштүк аймагынын лидерлеринин бири Кадыр Дусуновго издөө жарыяланды. Ал бир катар оор кылмыштарга айыпталууда. Ошто болгон маалымат жыйынында 3 кишинин өлүмүнө тиешеси бар делген жол кайгуулуу кызматкеринин адвокаты айыпталуучунун тиешеси жок экенин билдирди. Бул күнү депутаттар пенсияны банк аркылуу бериш тизмегин кеңейтириш экенин көтөрүштү. 18 февраль Москвада иштеп жаткан кыргызстандык мигранттардын патент алууга шашылбай жаткандыктары тууралуу маалымат билдирилди. Оштогу Алга бас унаа тетиктер базарынын сатуучулары мэрия алардын жумушуна тоскоолдук кылып жаткандыктарын билдиришти. Ошто болуп өткөн жыйында шаарда сатылып жаткан эттин баасын арзандатыш маселеси көтөрүлдү. Мунун натыйжасында эттин баасы бир аз арзандады. 19 февраль бул күнү Кыргызстанда 7000ге жакын паспорт жасалма жол менен берилгени маалым болду. Кыргызстандан экспорт кылынуучу товарларга санитардык талаптарынын күчөйүшү тууралуу кабар берилди. Кыргызстанда күйүүчү майы дагы да арзандады. 20 февраль бул күнү Ынтымак телерадио компаниясы атайын акция уюштурду. Элдерди донорлукка чакырды. Жыйынтыгында топтолгон кандар областтык кан борборуна тапшырылды. Ош шаарында болуп өткөн кичи футбол боюнча мелдеште жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрү Тимдин кубогун утуп алышты. Бул күнү өзгөчө Кырдаалдар министрлигинде мектеп окуучулары үчүн ачык эшиктер күнү өткөзүлдү. Өткөн жума ушундай окуялар менен эсибизде калды. Кийинки жумада жолугушканча аман болуңуздар. Кызматыңыздарда мен Бекайым Садыкова болдум.